Күйөөң сага кол көтөрүп, ар кайсы кыздар менен жүрүп, багы бүт ошондой нерселерди кылып койгондон кийин ал семьянын ортосунда эмне кылат и дальше ал адамдар кантип жашайт. Бул нерсе мен өзүмдүн башымдан өткөн үчүн мен үйдөгүлөрүм буга ошон үчүн аябай каршы чыгат. Бир кол көтөрдү, кет дегенде эле мен жок деп амир мен барып жашаганмын. Андан кийинкисинде да ошентип кол көтөрүп атканда, кол көтөрүп коюп телефондордумду алып койгондо мен үйдөгүлөр менен байланышып такси чакырып үйгө кетейин деп барып канежелеримден да телефон сураганда ошол күнү бербей коюшкан. Ысылдоо атасыңар тынч болгула деп. Ошол нерсени көрүп турса дагы баягы билбейм, ал нерсеге көнүп калганбы, алар түшүнбөдүм да ошол нерсени. Азыр да жаман жазып аткандар бул Амирдин өздөрү элеби деп атам, анткени алар алар өздөрүнүкү туура эмес болсо, бул жакта адамды үйлүп басышат экен дагы, бул жак четке чыгарып коюшат экен да, ошол адамды бүткөн адам малдан хуже кылып салат экен. Мен ошол нерсени да такыр түшүнө албай атам. Ушунчалык мен мурун кандай адам элем, азыр кандай адаммын, мен өзүмдү такыр тааный албай атам. Ушундай ойлорум дагы бузуп салган, билбейм эмне болгон. Мен өзүмдү такыр түшүнө албай атам.